2023 жыл Баткен обласында кайра куруу жылы болду. Мурдагы жылдагы чегара окуясынан талкаланып, өрттөлгөн жүздөгөн үйлөрдү, ондогон социалдык объектилерди кайра калыбына келтирүү иштерин өлкө башчысы кабыргасынан коюп, аз убакытта бүткөрүүнү тапшырган. 2 айылды түп тамырынан жаңы генплан менен түптөө милдетин алган өкмөт болгон күч аракетин чегарага бурду. Ал арада үй жайсыз калган жергиликтүүлөр убактылуу коопсуз жайда баш калкалап турушту. Алардын тамак ашына 100 000 сомдон акчалай кенемте төлөндү. Июнь айларына карай чегарадагы 400дөн ашуун үй толугу менен калыбына келтирилип, ээлерине тапшырылды. Чегарадагы жаңжалдын айынан баш калкалап, башка жактарда жүргөн баткендиктер өз үйлөрүнө кайтып, жай турмуш өткөрүүгө жол ачылды. Акыркы 2 жылда катары менен жүз берген чегарадагы өрөй учурган окуялардан чүнчүп калган тургундар үчүн 2023 жыл тынч жыл болду. Кыргыз-тажик мамлекеттик чегарасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча топографиялык жумушчу топтордун тынымсыз жолугушууларынын найтижасында такталбаган чегаралар улам азая берди. Жыл соңунда эки өлкөнүн коопсуздук кызматынын төрагалары мамлекеттик чегаранын 90%дан ашууну макулдашылганын жарыялашып, баткендиктерди чексиз кубанычка бөлөдү. Ага кошо эле өлкө башчысы Садыр Жапаровдун Баткенге болгон иш сапарында да чегара коопсуздугу өлкөнүн көңүл чордонунда экени айтылып, жазга чейин кыргыз-тажик чегарасы толугу менен чечилерин президент өз сөзүндө баса белгиледи. 2024 жылды баткендиктер өлкөдө тынчтыктын, өнүгүүнүн жана ынтымактын жылы болушун каалап, алдыда жаркын келечектен үмүт артып турушат. Кыргызстандын эң жаш облусу өткөн жылды кандай узатты? Аймактык кабарчыбыз урунттуу учурларга кенен токтолот. Кудай буйрса, чегарабыз чечилип, Орто Азия чөлкөмүндө стабилдүүлүк орногон күн да келет. Мен ойлоп жатам, жазга чейин барып күтөбүз го деп. Мы согласовали по Карабаху, Ляхкону до стыка точка 3 государств. Союз мезгилинен эле баткендиктерге көйгөй болуп келген чегара маселесине чекит коюлары 2023 жылдын аягында бийлик башчылары тарабынан расмий айтылды. Кыргыз-өзбек мамлекеттик чегарасы да ушул жылы толугу менен такталды. Ал эми Тажикстан менен болгон чегаранын 90%дан ашууну макулдашылды. Жыл сайын чегарадагы чыр-чатактардан тажаган жергиликтүүлөр бул кабарды ондогон жылдардан бери күтүп келишкен. Президент ошо 24 жакынкы күндөрү чегара такталат деп айтты. Эми биз жакшы үмүт кылып турабыз. Эми жакшы буйрса, жакшы болуп чечилип калса, мындай уруш жаңжалсыз чечилип калса жакшы болот деген ойдобуз эми. Мындан ары да жашообуз тынч уланса, мына келечек муун жаштар тынчтыкта өсүп, билим алып дегенде. Эми уктай албай, кандай күн болуп кетет экен деп буга чейин башыбыздан өткөрдүк, кандай кыйын күндөрдү. Эми ошолор кайталанбасын, баары артта калсын деп бүгүнкү күндө мамлекетибиздин башчылары абдан чоң эмгектерди жасап, чегараны чечип жаткандыгы. Урматтуу президент Садыр Нуркожоевич менен Камчы Кыдыршаевдин саясий эрки менен өзүнүн ушул элге болгон бүт эмгектеринде мына бүгүн көрсөтүп 90%га чечилди деген маалыматты угуп атабыз. Бул жылы чегаранын такталуусу менен катар эле унутта калып кеткен чегаралаш айылдарга да олуттуу көңүл буруулар болгонун жергиликтүүлөр айтып келишет. Айтсак, Кызыл Бел айылы өлкө эгемендүүлүк алгандан бери көңүл сыртында калып, эл өзү менен өзү болуп калган. Учурда жолдор асфальтталып, бардык шарттары бар 2 кабаттуу мектепке ээ болушту. Биз шуга чейин ал бөлүнгөнүбүздөн бери жака бир социалдык объект курулган эмес. Биз даже билбейбиз, бул айыл өкмөт барбы, айылдын башчысы неме өкмөтү барбы деген нерсени ham билбейбиз биз. Мына Кудай буйруп 2 жылдан бери жака 2 бир мынандай мектеп курулуп калды. Буга ыраазычылык айтышыбыз керек. Бул эл журттун бул мындай бир бизден эл катары бааланып калганыбызга сүйүнүп отурабыз. Мамлекеттин тынчтыгы, өлкөнүн өнүгүүсү үчүн аймактардын, айрыкча чегарага жакын жайгашкан облус райондордун коопсуздугу канчалык маанилүү экенин болуп өткөн окуялар айдан ачык, даана так көрсөтүп койду. Мына ошондуктан өлкөнүн эң алыскы стратегиялык маанилүү аймагыбызда чегарабызды бекемдөө, ар тараптуу өнүктүрүү негизги артыкчылык берилген багытыбыз деп болгон көңүлдүн баарын бул жакка буруудабыз.
2022 жылдагы чек ара окуясында толугу менен өрттөлүп талкаланган Ак Сай айылындагы бала бакчанын жана орто мектептин ордуна типтүү билим уясы курулуп пайдаланууга берилди. Муну менен окуучулардын билим алуусуна гана шарт түзүлбөстөн коопсуздугу да камсыздалды. Мугалимдер бул жылды чек ара айылынын билим берүү тармагындагы бурулуш болду дешет. Мектебибиз буюрса абдан жакшы, бардык шарттар менен түзүлгөн, өзүңүздөр көрүп тургандай жылуу, абдан таза, тыккан мектеп. Ушул мектепте азыр балдарыбыз билим алып жатат. Биз эми бул мектепке киргенден кийин албетте балдарга татыктуу билим берип, келечектен ушул айылдан мамлекеттин керегине жараган мыкты уулдарды, кыздарды тарбиялайык деп аракет кылып иштеп жатабыз. 2023 жылы Баткен облусунун чек аралаш айылдарында 400дөн ашуун үй калыбына келтирилип, Капчыгай жана Достук айылы жаңыдан түптөлдү. Мындагы жашоочулар бийликке жана кайдыгер карабаган элге ыраазычылыктарын айтып жашап жатышат. Жашоого зарыл болгон бардык шарттар түзүлүп, буга чейин Достук айылына чыкпаган таза суу азыр ар бир үйдүн ичинен чыгып калды. Биздин айылыбыз өткөнгө кайгылашуу немелерде бар жок болду эле, кыйрап жок болду эле. Бирок мына Кудайыма шүгүр, президентибиз өз баш болуп жаңы айыл салып берем деп, мына айылды өзүңөр көрүп чыктыңар. Заманбап бар жагын эң жакшы даражада салып берди да. Шаарга айлантып койду биздин айылыбыздычы. Баарына чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз, кыргыз элине чоң ыраазычылыкты билдиребиз, элимдин атынан, үй бүлөмдүн атынан ыраазычылыкты билдирем. Бардык үйлөр курулуп бүттү. 2023 жылы жашоочулар келип өзүнүн турмушун өткөрүп атат. Андан сырткары үйлөрдө заборлор, социалдык маселелер да чечилди да. Тротуарлар, асфальт төшөө, жарыктандыруулар болуп, фоптарыбыз кайрадан курулуп, мектеп, бала бакчалар бүтүп, бир топ жакшы иштер болду. 2023 жыл жыйынтыгы ушундай жыйынтыкталды. Бизде эми бардыгы жакшы буюрса. Жыл соңунда өлкө башчысы Садыр Жапаровдун Баткенге болгон 2 күндүк иш сапарында чек арада жабыркаган тургундарга, ишкерлерге зыяндын ордун толтуруу боюнча акчалай колдоолор берилгени айтылды. Өлкө башчы өз сөзүндө мындан арыда облустун коопсуздугун камсыз кылууга, инфра түзүмүн жакшыртуу менен ар тараптуу өнүгүүсүнө багытталган мамлекеттик колдоолор болоорун баса белгиледи. Мамлекеттик колдоолор мындан ары дагы чексиз улантыла бермекчи, анткени Кыргызстан Баткенден башталат. Бийлик менен элдин эр шаркак аракети, ынтымагы жана биримдиги аркылуу бардык тилек максаттарыбыз орундалат деп терең ишенемин. Баткендин келечеги кең, асманы ачык болсун. 2021-2022 жылдарды Баткен облусу чек арадагы кандуу окуялар менен өткөрсө, 2023 жылы негизинен жай турмушту калыбына келтирүү менен алек болушту. Убактылуу коопсуз жайда баш калкалап жүргөн 3000дей тургун өз үйлөрүнө кайра барышып, кадимки жашоосун улантып жатат. Облус тургундары жаңы 2024 жылды тынчтыктын, өнүгүүнүн жана биримдиктин жылы болсун деп тилек кылышууда. Баса менин артымда турган балаты Баткен облусу түзүлгөндөн бери алгачкы жолу эң бийик жана кооз болуп жасалгандыгын бул жерге келгендер айтышууда. Акыркы жылдары коронавирустан жана чек арадагы окуялардан улам жаңы жыл майрамын дээрлик майрамдабай калган жергиликтүүлөр балык жылын өзгөчө шаң менен тосуунун алдында турушат. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу. Мына ушундай өзөктүү материалдар менен программабызды жыйынтыктайбыз. Өтүп бара жаткан 2023 жылы мамлекетибиз өнүгүүгө бет алып, жылыштарга жол ачылса, 2024 жылы экономикалык өсүштөр жашообузда сезилип, эгемен Кыргызстанда тынчтыкта жана барчылыкта өмүр сүрөлү. Жаңы жылыңыздар менен кыргызстандыктар. Студияда мен Азамат Абдиев болдум. Кайрадан жаңы 2024 жылы амандыкта көрүшөлү.